Жок эрден кат. Кадырлуу энем даанышман, кат жибердим алыстан. Кайгыланбай кабар бер, кан төгүлгөн батыштан. Эркелеп өскөн балаңдын энеке уккун саламын. Жаралуу жатып билгизем, жаш жанымдын аманын. Ага эни дегенди арман жаш көздөн чугуртам. Кадырыңа көп өтүп мен кайгылуу болуп кан жутам. Эркелеткен энеке эмгегин кантип унутам. Жаш кезимде тарбия сенин бергениңди кантип унутам. Чытырман адыр көрүнөт, чыгышты эңсеп карасам, эт жүрөгүм эзилет, эли журтум санасам. Жатсам турсам ойлонуп, жаратымды канатам, алда элеп баккан энеке, кан агызып мен жатам. Канкорлор менен күрөшө, ак сүтүң менин башымда, акылымдын азында, актаймын аны качан деп, мен армандуу күбөнүм ушунда. Алдастап жатам бул кезде, азаптуу элдин кашында, осколка тийген айыкпас жаратым бар санымда. Мендейден жатат далайы, онтолошуп жанымда, госпиталь кылып коюшкан 8 бөлмө сарайды. Санаа кетпей көңүлдөн, саргардым кызыл өңүмдөн, көргүлүгүм бар окшойт, түңүлдүм эле өмүрдөн. Аз күндөн бери айыгып, аман калдым өлүмдөн. Балдар, бул ырды ким жазды деп ойлойсуңар? Ал каякта жүрүп жазыптыр? Ыр эмне жөнүндө экен? Ата-энелер менен бирдикте ырды жаттап, темага ылайыктуу сүрөт тарткыла.